Assalamu alaikum dostlar, sizler Kırgızstop kanalını көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта дүйнөдөгү эң бай инсандар кандай үйлөрдө жашагандыгын көргөзүп беребиз. Албетте ар кимдин жашоого болгон көз карашы ар кандай. Кээ бирки байлар атайын өзү үчүн курулган 27 кабаттуу үйлөрдө жашап келишсе, башкалар кичинекей үйдө жашап келишет. Андыктан бул видеону аягына чейин көрүп, дүйнөдөгү эң бай инсандар кандай үйдө жашайт деген суроого жооп алыңыздар. Сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин бул видеого бир лайк коюңуздар менен биз videomuzu başladık. Биздин топту Сауд Арабиянын мураскор принси Король Салмандын уулу, премьер-министрдин экинчи орун басары жана коргоо министри Мухаммед ибн Сальман ачып берет. Бул инсан болгон 36 жашта болсо да байлыгы 10 миллиард доллардан ашуун. Biz barыбыз эле араб принстери жашоосуна акчасына аябай жашап келгендигин көрүп эле келебиз. Кымбат баалуу үйлөр, эң акыркы маркадагы унаалар араб принстери үчүн таң калыштуу көрүнбөйт. Мухаммед ибн Сальман өзүнүн атасы каза болгондон соң Сауд Арабияны башкара турган инсан. Башкача айтканда принстердин да эң маанилүүсү. Бүгүнкү күндө эле дүйнөдөгү көптөгөн кадыр барктуу адамдар менен жолугушкан. Алардын катарына Россиянын президенти Путин да кирет. Албетте мындай бай жана мамлекет үчүн маанилүү болгон инсан жомоктогудай кооз үйлөрдө жашап келет. Бирок мындан сырткары жакында эле Мухаммед ибн Сальман Франциядагы эң кымбат баалуу хан сарайды сатып алган. Анын баасы 300 миллион долларды түзгөн. Биздин сомго 25 миллиард сомдон ашуун болуп кетет. Бул кымбат баалуу хан сарай 23 гектар жерге салынган. Дүйнөдөгү туристтердин эң сүйүктүү болгон Париж шаарынан 4 саат алыста жайгашкан. Бул үйдө алтындан болгон фонтаны, көптөгөн кымбат баалуу мрамор таштардан курулган эстеликтери, үйдүн кымбат баалуу жасалгалары бир гана принц үчүн курулгандай. Бирок Францияда өзү жашабаса да эмнеге мындай кымбат баалуу үйдү Сауд Арабиянын принси сатып алды деген суроо көпчүлүктө пайда болот. Коррупция менен күрөшүп келген бул инсан бир гана кымбат баалуу үйдү сатып алган эмес. Мындан сырткары баасы үйдөн да кымбат болгон 500 миллион долларга яхта сатып алган. Эң кызыгы Мухаммед ибн Сальман үйдөн да яхтадан да сырткары Леонардо да Винчтин эң кымбат баалуу сүрөтүнү 450 миллион долларга сатып алган. Кийинки инсан Мукеш Амбани дүйнөдөгү эң бай инсандардын катарына кирет жана өзүнүн өлкөсү Индияда эң бай инсан болуп турат. Бул миллиардердин байлыгы 92 миллиард 600 миллион доллар, 5% байлыгы менен гана Кыргызстандын каржысын төлөп коя алат. Демек Мукеш Амбани аттуу инсан канчалык бай экендигин түшүндүңүздөр окшойт. Антилия бул үйдү көрүп мейманкана деп ойлошуңуздар мүмкүн. Индиянын Мумбай шаарында курулган бийиктиги 173 метр болгон бийик кабаттуу дал ушул үй миллиардердин жеке менчик үйү болуп турат. 27 кабаттуу үйдүн 6 кабаты эле авто унаа токтоочу парковкалар жана бул унаа токтоочу жайга 168 унаа батат. Калган кабаттарында Мукеш Амбани өз үй бүлөсү менен жашап келет жана имараттын үстүндө вертолет токтоочу жайда бар. Эң кызыгы достор, 1 миллиардердин үй бүлөсү үчүн 600 кызматчы иштеп келет. Албетте мындай чоң үйдү таза кылып кармаш үчүн көп адам керек болот. Себеби үйдүн жалпы аянты 37 000 чарчы метрди түзөт. Албетте бул үй бир гана Индияда эмес, дүйнө жүзү боюнча эң чоң жеке менчик үйлөрдүн катарына кирет. Бул үйдүн баасы болжол менен 1 миллиард доллардан ашуун деп айтылат. Достор, эгерде сизде да 92 миллиард доллар акчаңыз болгондо ушундай үй салат белеңиз. Өз оюңузду комментарийге жазып калтырыңыз. Уоррен Баффет байлыгы 100 миллиард доллардан ашуун, бирок бул инсандын өзгөчөлүгү башкалар сыяктуу кымбат баалуу үйлөрдө жашабайт. Кымбат баалуу жашоо образды жакшы көрө бербейт. Анын ордуна 28 жашында АКШнын Небраска штатынан 31 500 долларга сатып алган үйүндө бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Инфляцияны эске алганда бул үйдү 290 000 долларга сатып алган. Бирок албетте капчыгында 100 миллиард доллар акча турса да бул үй эч канча болбойт. Мисалы, сиздин 800 000 сом акчаңыз болуп туруп 6 сомдук үйдө жашаган сыяктуу. Башкача айтканда дүйнөдөгү эң бай инсандардын катарына кирген бизнесмен Уоррен Баффет жөнөкөйлүктү жакшы көрөт. Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин байлыгы ачыкталган эмес.
Бирок америкалык экономист Билл Браудер Путиндин байлыгын эсептеп чыгып, дүйнөдөгү эң бай инсан Путин экендигин айткан. Анын айтуусу боюнча Россиянын президентинин байлыгы 200 миллиардга жетет. Путиндин миллиарддары Швейцариянын банктарында жана акция түрүндө экендигин айтып берген. Макул достор, биз Путиндин байлыгы тууралуу эмес, анын үйү тууралуу айтып берели. Официалдуу маалыматка караганда Путиндин 2 үйү бар деп жазылган. Экөөсү тең Москва шаарында жайгашкан. Бирок саясатчы Алексей Навальный жакында эле Путиндин үйү деп Россиянын Геленджик шаарындагы аянты 17691 метр квадраттуу түзгөн чоң хан сарайды көргөзгөн жана жалпы жер аянты 68 гектар жерге салынган. Алексей Навальный өз тергөөсүндө бул үй Путинге тиешелүү экендигин бир канча далилдерди келтирген. Эң кызыгы достор, дүйнөдөгү эң кымбат баалуу үйдү куруу үчүн болжол менен 1 миллиард 340 миллион доллар акча коротулгандыгы айтылат. Бул үйдө бардык нерсе бар. Вертолет конуучу аянтча, муз сарайы, чиркөө, май куюучу жай жана 80 метрлик көпүрөсү да бар. Сарайдын аянтында бассейн, аквадискотека, сауналар, түрк мончолору, музыка зал, кальян, кинотеатр, казино жана көптөгөн нерселери бар. Алексей Навальныйдын иликтөөсүнө караганда ушул нерселердин баары бир гана адам үчүн салынган дешет. Ал албетте Владимир Владимирович Путин. Бирок бул үйдү Путиндин үйүнү коргогондой ФБР кызматчылары кооруп келет. Үйдүн үстүнөн учак же дрон учуп өтүүгө да болбойт. Бүткүл айланасыны чек ара сыяктуу кылып тосулган жана чек ара кызматкерлери бул үйдү кооруп келишет. Жана атайын ушул үйгө келүү үчүн бийликтин эсебинен унаа жүрүүчү жол салынган. Албетте булардын баарын көрүп Путинден башка кимдин үйү болушу мүмкүн? Путинден башка кимдин колунан мындай нерсе келет деген суроо пайда болот. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Дүйнөдөгү эң бай инсан Илон Маск. Анын байлыгы күн сайын абдан бат көбөйүүдө. Бир жыл алдын эле бул инсандын жалпы байлыгы 30 миллиард долларга да жеткен эмес. А бүгүнкү күндө Forbes журналынын изилдөөсү боюнча байлыгы 274 миллиард долларды түзөт. Илон Маск Tesla унаасынын акциясы кымбаттагандыгынын айынан бат байып кеткен. Жана бүгүнкү күндө Tesla компаниясынын баасы 1 триллион доллардан ашуун. Илон Масктын акчасы канчалык көп экендигини башка мисал менен түшүндүрүп кете турган болсок, ал жумушунан кетип күнүнө 84 миллион сомдон акчасын коротсо да, мунун байлыгы 750 жылга жетет. Демек, мындай бай инсан дүйнөдөгү эң кымбат баалуу үйлөрдө жашаса керек деп ойлойбуз. Бирок эң кызыгы Илон Маск бүгүнкү күндө өзүнүн заводунун жанында жайгашкан кичинекей аянты 40 метр квадратка да жетпеген кичинекей үйдө жашап келет. Бул инсан тууралуу биз мындан алдыңда видеолорубуздун биринде айтып берген элек. Толугураак маалыматты алуу үчүн экрандагы пайда болгон видеону көрсөңүздөр болот. Достор, бүгүнкү видеобузда дүйнөдөгү эң бай инсандар кандай үйлөрдө жашагандыгын көргөзүп бердик. Эгерде ушул сыяктуу видеолор сиздерге жакса, анда болгону бир лайк коюп, бул видеобузду колдоп кетиңиздер. Канча көп мага жакты белгиси топтолсо, биз сиздер үчүн мындан да кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Сиздер менен ар дайым Кудайбек Шамиров болду. Кийинки видеолордун көрүшүнө чейин аман туруңуздар.